Альбина Нурдинова 3 айдан бери милициянын кайгыл кызматынын 3-ротасында кызмат кылып келет. Ары түйшүктүү, ары кооптуу ишти аркалаган Альбинанын кичинекей кезинен самаган кесиби болчу. Анткени анын үй бүлөсү ички иштер органдарында иштейт. Андыктан кичинесинен калыптанган бул тартипке көнүп калган. Негизи бул кесип мен кичинекей кезимден бери көздөгөн кесип болчу. Кудайга шүгүр, былтырдан баштап иштеп баштадым. 3 ай, 4 ай болду. Кыйын деле болгон жок. Кыз кишиге билбейм кандай болот, бирок мен семьямда бардык органда иштегендиктен мага кыйын эле болгон жок. Ар бир жумуштун өзүнүн жакшы жагы, жаман жагы болот. Өзүн тандагандыктан кийин ысык суугунда көнүш керек да. Мен коркутпайм, бирок болот. Кыйын жактары болот, ар бир кесиптин кыйын жактары болот, бирок чакырмакчымын кыздарды келгиле, иштегиле. Адамдын өз көңүлү болгондо ар кандай көйгөйлөр болбосун, көнөт андай кесипке. Бул кызматта иштегенине 3 ай гана болсо дагы кылмыш ишинин бетин ачкан. Иштин изи суу электе кылмышка шектүүнү тергөөчүгө өткөрүп берген. Андыктан аны менен иштеш кесиптештеринин айтымында алда канча жеңил. Так, 2021 жылдан бери ички иштер органдарында иштеп келе жатам. 3 айдан бери Альбина напарник болуп кошулду. Мага Альбина менен иштешкен жеңил, жакшы кыз. Ошондой эле адамдар менен сүйлөшкөндө, жарандарда көп жардам берет. Особенно текшерүү учурларында кыз киши текшерүүгө бизге уруксат берилбейт. Ошондуктан Альбина текшергенге туура келет. Мисалы, аял кишилерди, подозрительный көрүнгөн кишилерди кечки убактарда көпкүсүн кечки убактарда текшергөнгө бизге туура келет. Ошол учурларда текшеребиз. Милициянын кайгыл күзөт кызматы коомдук коопсуздукту сактап, элдин тынч жашоосуна өбөлгө түзүп келет. Дегенибиз, назик жандуу, жүрөк кыздар бул кесипти өздөрү тандаганы үчүн аталган жооптуу кызмат алар үчүн милдет. Службу нести во времени и до смены. Наряд, налей, во! По постам маршрутам, шагам, марш! Это мы были на патруле. Негизи милициянын кайгыл кызматында иштөөгө эркектик характер керек. Менде ушундай характер калыптанган. Ошон үчүн бул кесипти тандадым. Ал эми кызматым тууралуу айтсам, бир жолу жашы жете элек кыз келип, мени аркамдан бир киши ээрчип жүрөт деди. Мен аябай кооптонуп кеттим кыз үчүн. Жыйынтыгында биз ошол артынан ээрчиген жаранды таап, изи суу электе тергөөчүлөргө бердик. Бир чети бул менин милдетим, бир чети бул ишим менен мен сыймыктанам, анткени элдин коопсуздугу биз үчүн биринчи орунда. Сейчас идут разбирательства. Акыркы статистикага таянсак, органдарда кызмат өтөгөн кыздардын саны аз. Анткени бул кооптуу жана түйшүктүү кызматка көптөр туруштук бербейт. Ал эми бүгүнкү биздин каармандарыбыз кайгыл күзөт кызматына өз эрктери менен келген нагыз патриот айымдар. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.